Кээ бирөөлөрдүн көзү глаза болуп калган мекендештерим. Мына очкини карасаңыз, эмнеге мисал келтирдим? Кээ бирөөлөрдүн көзү бар, акыйкатты көрбөйт. Кээ бирөөлөрдүн кулагы бар, акыйкатты укпайт. Кээ бирөөлөрдүн башы бар, ой жүгүрткөндү билбейт да. Акыйкат, чындык, дүйнө бар, көргөндү каалабайт. Чындыкты билишти каалабайт. Алар моюндагысы келбейт. Эмнеге десеңиз, алар тоң моюн теке бир. Мекендештерим, баары жок далилденип, факт менен өзүң издеген факт достовернийби дейт го хадистерди кээ бирөөлөр сурап. Ооба, баардыгы достоверный, баардыгы ийгиликтүү, баардыгы чынчыл, чындык. Бирок сен өзүң чынчыл болбой атасың. Сен өзүң сөзүңдө турбай атасың. Качан сен мындай очкилерди тагып алып, жашоону мына сырттан карап, туура эмес көз карашта карай баштасаң, баардык нерсе сага жалган көрүнө баштайт. Очкиңди чеч, чыныгы көз караш менен жашоону карашты баштай. Качанга сен өзүңдү өзүң алдайсың? Качанга сен өзүң нафсиң кумарларым деп жүрөсүң? Сен ойлобо бул жыргачылыктар бир күн, 2 күн, жок, түбөлүккө уланат. Түбөлүккө. Качан чыдап, качан өзүңдү тыйып, аракетти токтотпостон аракет кыласың, ошондо бир жыйынтык болот жашоодо. Мажбурлайсың, өзүңдү зордойсуң. Күн сайын бир программаны кыласың кайра-кайра, ошондо бир чокуга жетесиң. Болсо мүмкүн эмес бир нерсеге жетүү.